Талас эли республикалык деңгээлдеги ишембиликке активдүү катышты. 4000ден ашык облус тургуну Таласты коюн жайдан берки топтолгон таштандылардан тазалашты. Тазалыкты камсыздоого мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын, компаниялардын, коомдук уюмдардын, фонддордун кызматкерлери жана жигердүү облус тургундары өз салымдарын кошту. Ишембиликти өткөрүүгө Альянс Алтын компаниясы каржылык колдоосун көрсөттү. Жалпы эле Талас областынын элин ошол тазалыкты сактоого чакырып кетет элек. Токойлорду, жолдун четтеринин бардыгын ошол тазалап иштерине ишембилик уюштурабыз. Жалпы область боюнча муниципалдык кызматкерлер, мамлекеттик кызматкерлер жалпы да элдерде кошулуп 4000ден ашык жумушчу кызматкерлер тартылган. Альянс Алтын компаниясы менен да 2 ай мурун ушул ишембиликти пландаштырганбыз. Токойлорду тазалоо боюнча. Альянс Алтын компаниясы ошол техникаларга бензин жагынан ошондой эле жумушчуларга эмеректерди алып берүү боюнча колдоо көрсөтүштү. Аларга да ыраазычылык билдирип кетебиз. Ишембиликти өткөрүү демилгеси мындан 2 ай мурун Альянс Алтын компаниясы уюштурган экология темасындагы тегерек столдо көтөрүлгөн. Ошол жерге чогулган облус активи жапырт чыгып, Таласты коюн жол четин чогуу тазалап, ириетке келтирүүнү сунуш кылышкан. Демилгени жергиликтүү бийлик колдогон. Компания болсо уюштуруу жагына көмөктөшүүнү убадалаган. Ошондогу максаттар бүгүн ишке ашты. Жайкы эс алуу сезону бүткөндөн кийин токойлорубуз ушундай тазаланбай таштандыларга көп болуп толуп калат экен. Ошого байланыштуу Альянс Алтын компаниясы колдоо көрсөтүп 2855 колгап, кап жана ошондой эле 63 техника чыгып атат. Ошо 63 техникага 1 тоннага жакын ГСМ жумшашып атат. Альянс Алтын компаниясы 250 000 сомго жакын акча каражат сарптады. Бүгүнкү күндө ошо Альянс Алтын компаниясынын жана ошо жергиликтүү элдин көз караштары бир болуп, ошо экологияны тазалоо боюнча, жаратылышты сактап калуу боюнча демилге болуп атат. Ишембиликте Талас шаарынан эле 6 тоннадан ашык таштанды чыгарылды. Жана ошондой эле 4 райондо дагы тазалоо иштери жүрдү. Жергиликтүү тургундар бул жолку ишембиликке көңүл кош мамиле кылган жок, кайра кубанып колдошту. Ыраазы болдук да. Ушундай ишембиликтер бат-бат болуп турса жакшы да, эбай. Мына күзүндө бир жолу, жазында жайдын астында бир жолу кылса абдан туура болмок. Бул президенттик программа менен шайкеш келишип калганда абдан жакшы болду. Жашыл мурас программасы иш жүзүндө жүрүп атат. Элдик президенттин жарлыгы толугу менен аткарылып атат. Таластар биз азыр мынакей мен билбейм, 4000ден ашып кетти го элдер, 5000дей бир адамдар көп болуп кетти. Бүт жерлерде субботник аябай жакшы жүрүп атат. Ишембиликке Таластагы спортчу балдар дагы катышты. Эл катары салымын кошуп, жигердүү аракеттери менен Токой ичин жана жол боюн ыргытылган таштандылардан арылтышты. Соц тармактардан угуп, биздин Таласбайт клуб жамаатыбыз четте калбастан чыгып, ушул тазалык үчүн чыгып өзүбүздүн кичине болсо да Талас шаарына эмгегибизди кылдык. Мындай субботниктер ар дайым болуп турсун. Бул өзүбүздүн жашоочуларга да абдан жакшы. Биз ар дайым колдойбуз. Таласыбыз таза болсун. Бүгүнкү чоң ишембилик тазалык күнүнө карата жергиликтүү бийликтин колдоосу, облус активинин демилгеси жана Альянс Алтын компаниясынын каржылоосу менен уюшкандыкта өттү. Белгилей кетсек, Альянс Алтын компаниясы облустун экологиялык гана эмес, баардык тармагын жакшыртууга жардамын берип келүүдө.